Ободо Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Теле аркылуу көрсөтүлгөн алгачкы дебат учурунда Дональд Трамп менен Джо Байдендин ортосунда катуу кайым айтышуу болду. Индиянын башкаруучу партиядагы лидерлери 28 жыл мурун Бабри мечитинин кулатылышы боюнча акталышты. Чай плантациясында иштеп, университетте окуу үчүн тоскоолдуктарды жеңген шри-ланкалык кыздар жөнүндө көрсөтөбүз. АКШда президенттикке талапкер Джо Байден менен Дональд Трамп ортосунда өткөн алгачкы теледебат учурунда эки талапкер бири-биринин сөзүн бөлүп, кемсинтүүгө чейин барышты. 90 мүнөттөн ашуун убакыттын ичинде эки талапкер теле аркылуу коронавируска каршы көрүлгөн чаралар, экономика, саламаттыкты сактоо тармагы жана жогорку сот тууралуу кеп кылышты. Трамп улутчулдарды айыптаган жок. Президенттик өнөктүктүн эң маанилүү иш-чараларынын бири теледебат. Атаандаштар ортосунда бардык көшөгөлөр түшүп, бетме-бет чыгып, айтчу сөзүн айта турган мүмкүнчүлүк. Көп өтпөй акарат сөздөр да уча баштады. Жаагыңызды жабасызбы? Тынбай эле сүйлөп жатасыз. Эл түшүнөт, Жо. Албетте түшүнөт. 47 жыл ичинде эч нерсе кылган жоксуз. Бул клоун менен сүйлөшүү мүмкүн эмес. Буга чейин айткан нерселердин баардыгы калп. Мен аны калпынан кармап калайын деген ниетим жок. Ал калпычы экенин элдин баары билет. Акылдуу деген сөздү колдондуңбу? Делавер штатында окугам дейсиз. Классыңызда эң эле жаман баа менен бүткөн сиз болушуңуз керек. Мени менен сүйлөшүп жатып, акылдуу деген сөздү колдонбой эле койчу. Ой, башымды оорутпачы. Билесизби эмнеге? Анткени сиз акылдуу эмессиз. 47 жылда эмне кылып жетиштиңиз? Бул дебаттын негизги темасы коронавирус болору белгилүү. Джо Байден Америкада коронавирустан 200 миңден ашуун киши каза болгонун жана вирусту жуктуруп алгандардын саны 7 миллионго жеткенине президент Трампты күнөөлөгөнгө шашылды. Сиз айтканды аткарган болсок, анда өлкөбүз ачык бойдон калып, каза болгондордун саны миллионго жетмек. 200 миң киши каза болду. Бир кишинин өлүмү канчалык кейиштүү? Буга Кытай күнөөлүү. Президент Трамптын салык төлөгөнү дагы кабыргасынан коюлган маселе болду. Трамп бийликке келген биринчи жылы болгону $750 федералдык салык төлөгөн экен. Трамп сыяктуу миллионерлер жана миллиардерлер коронавирус кризиси маалында пайда көрдү. Трамп киргизген жаңы салык эрежелерден миллиардерлер кошумча 300 миллиард жасап алды. Трамп бир гана биржага маани берет. Афро-америкалыктардын полициянын колунан каза болушуна байланыштуу бир нече айдан бери нааразылык акциялар жүрүп жатат. Президент шайлоо өнөктүгүндө мыйзам менен тартипти негизги маселе кылып алган. Демократтар болсо полицияга каршы. Жада калса, укук коргоо органдары деген сөздү айта албайсыз. Анткени сиз ал сөздү айтсаңыз, радикал солчул тарапташтарыңыздан айрыласыз. Андан кийин бардыгы жекече мүнөзгө өттү. Президент Джо Байдендин балдарына тийише баштады. Модератор сөзүн бөлдү, бирок мурунку вице-президент жооп кайтара баштады. Ал патриот болчу. Артта калган кишилер баатырлар болчу. Чын элеби? Хантер жөнүндө айтып жатасызбы? Мен уулум Бо Байден жөнүндө айтып жатам. Мен Боу тууралуу билбейм. Хантер болсо армиядан чыгып калган. Бул теледебат начар мүнөздө жана чар жайыт болуп өттү. Эки тараптын утуп чыктык деген ойдо. Эки тараптын тең салгылашуусу уланып жатат. АКШда президенттик шайлоо ар бир 4 жылда өтөт. Бирок быйылкы шайлоо таптакыр башкача мүнөздө өтүшү мүмкүн. Анткени талапкерлердин үгүт иштери адаттан тыш болуп, добуш берүү жарыяны да почта аркылуу өтөрү маалым болду. Эмне үчүн АКШда өтүп жаткан кезектеги президенттик шайлоо ушунчалык башкача болууда? Мунун негизги себептеринин бири коронавирус болду. Карантин чаралары өнөктүк иштерин чектеп койду. Адатта ири иш-чаралар өтүп, талапкерлер автобус менен штаттарды кыдырып жүрмөк. Бул жолу андай болгон жок. Добуш берүү жараяны да адаттан тыш болот. Бул шайлоо жыйынтыгын кечиктирип коюшу мүмкүн. АКШнын эли 2000-жылы орун алган окуя кайталанышы мүмкүн деп кабатырланууда. Ал жылы шайлоо жыйынтыгы 36 күнгө кармалган. Мунун бардыгы шайлоонун жыйынтыгы юридикалык салгылашууга алып келиши ыктымал.
2020 жылы 43 штатта шайлоого тийиштүү 190 сот иши козголду. Жогорку сотта бул чыр-чатакка тартылып кетти. Жогорку судья Рус Бейдер Гинзбергдин каза болушу олуттуу орунду бош калтырды. Президент Трамп ал кызмат ордун консерватор кызматкер менен толтурууну каалап жатат. Анын кадамы ишке ашчу болсо, либералдык көз караштагы америкалыктар буга чейин күрөшүп келген укуктарынан ажырап калышы мүмкүн деген кабатырлануулар бар. Президент Трамп почта аркылуу добуш берүү шайлоонун бүтүндүгүнө доо кетирет деп айтып чыкты. Ансыз да чыңалып турган жагдайды өөрчүтүп, президент Трамп ноябрда утулуп калчу болсо, бийлик тынч өткөрүлбөйт деп айтып чыкты. АКШнын шайлоо тарыхында мындай окуя болгон эмес. Трамп менен Байдендин алгачкы телетаймашы өттү. Ушул жана башка орчундуу кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.checkit.com/кыргыз деп издеңиз. Индияда атайын сот 1992 жылы мечитти буздурган деп шектелген башкаруучу партиянын лидерлерин актады. Премьер-министрдин мурунку орун басары Адвани, башкаруучу партиянын лидерлери Джоши жана Ума Бхарти хинду топтору Аюдхя шаарындагы 16-кылымда курулган Бабри аттуу мечитти талкалашына жол берген деген айыптоолорду четке кагышты. Мечиттин талкаланышына байланыштуу кагылышуулар чыгып, 2000 адам өлтүрүлгөн болчу. Аталган окуя оңчул хиндулардын саясий упай топтоосунда маанилүү учур болгон. Бүгүн сот 49 адамдын 32син актады, 17 киши ийгиликтөө учурунда көз жумган. Сот мечитти бузуу боюнча план болгону тууралуу далил жетишсиз экенин билдирди. BBC'нин кабарчысы Зубайр Ахмед Делиден баяндайт. Премьер-министр Нарендра Монди күч алганга чейин Лал Кришне Адвани партиянын негизги фигурасы болчу. 90-жылдардын башында Аюдхя ыйык шаарында Рам храмын куруу боюнча өнөктүгү оңчул индус партияларынын кубатын күчөткөн. Индиялыктардын көбү ошол жердеги мечит ыйык кудай деп эсептелген Рамдын храмынын калдыктарынын үстүнө курулган деп ойлойт. Өткөн жылы Индиянын жогорку соту аталган ыйык жерди индустарга кайтарып берди. Көптөр үчүн бул ынандырарлык жыйынтык болсо, мусулман коомчулугунда акыйкаттык орун албай калды дегендер көп. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Азербайжан Тоолук Карабакты өзүнө толук каратып алганга чейин Армениянын күчтөрүнө каршы аскердик операцияларын уланта берерин маалымдады. Анда 30 жылга чукул Армениянын жекчилдери көзөмөлдөп келген аймакка суверенитеттүүлүктү кайра орнотууну чечкенин айткан. Азербайжан колдоо көрсөткөнү үчүн Түркияга ыраазычылыгын билдирди. Буга чейин Франциянын президенти Макрон жаңжалды ойлонбостон күчөтүп жатат деп Түркияны айыптаган. Мураскер ханзада Шейх Навах Аль-Ахмед Кувейттин жаңы эмири катары ант берди. Дүйшөмбү күнү анын аталаш агасы көз жумган болчу. Кувейт өкмөтү Сабах Аль-Ахмед Аль-Сабах каза болгондон кийин анын такка көтөрүлгөнүн маалымдады. 2006 жылдан бери мураскер ханзада болуп келген Шейх Навах Кувейтти дээрлик 30 жыл башкарган эмирликтин 10-чу башкаруучусунун уулу. Жапониянын коргоо министри Кытай, Орусия жана Түндүк Корея тараптан коопсуздук коркунучтары өсүп жаткандыктан бюджеттен рекорддук $52 миллиард бөлүп берүүнү сурады. Эгер жылдын аягында ага макулдук берилсе, Жапония коргоонуга кетирген каражатын 8-рет катары менен көбөйткөн болот. Анын ичинде космостогу жаңы коопсуздук маселелери, киберкосмос жана ультра үндүк куралдар да бар. Disney 28 000 кызматкерин жумуштан кетирерин билдирди. Алардын көпчүлүгү АКШдагы парктарда иштейт. COVID-19 айынан жылдын башында бардык парктар жабылган болчу. Учурда Калифорниядан сырткары бардык парктар кайра ачылганы менен паркка кирүүчүлөрдүн саны чектелген. Мындан башка Disneyдин Шанхайда, Гонконгдо, Токиодо жана Парижде да паркы бар. Шри-Ланка дүйнө жүзү боюнча чайды көп экспорттогон өлкөлөрдүн бири. Адатта чай плантацияларында акча табуу үчүн Индиянын түштүгүнөн келген аялдар иштейт. Начар шартта иштеген көптөгөн жумушчулардын балдары жогорку билимге ээ боло албайт. Кандалуя деп аталган плантацияда университетке өтө алган бир топ кыздар чыкты. Элдин баары чай терип иштейт.
Бул жерде жаман жумуш деген түшүнүк жок. Бирок албетте, кээде оор. Бул жерден суурулуп чыгуунун жалгыз жолу бул билим алуу. Тереза Шри-Ланкадагы чай плантациядан чыгып, университетке барган алгачкы кыздардын бири. Ал мугалим болгусу келет. Менин тайенем чай терип иштечү. Апам, атам дагы чай плантацияда иштейт. Алга маяна жетишсиз. Белиңди талыткан иш. Абдан эле татаал. Биринчи чай тергиштер 200 жыл мурун Индиянын түштүгүнөн келген. Алар сырткы дүйнө менен байланышы жок болгон плантацияларда иштечү. Алардын балдарына жакшы билим берилчү эмес. Тереза жашаган плантацияда баштапкы класстар гана бар. Биринчи мектепке бара баштаганда ушул жерде окучумун. Классыбыз ушул жерде болчу. Аялдарга билимдин кереги жок деген пикир күчтүү болчу. Көптөр мектепте 1-2 эле жыл окуп коюшчу. Мектепке такыр эле барбагандар канча. Биздин мектеп ошол түшүнүктөрдү жойду. 2006 жылдан тартып бул жерде бүтүрүүчү класстарга чейин окуу мүмкүн болуп калды. Тереза өспүрүм кезинде мектепти таштап үй кызматкери болуп иштеп кетти. Бирок мугалимдер анын окууну таштабай билим алуусун, улантуусун каалаган. Ошентип аны кайра алып келдик. Биз ысык суукка карабай чай терип иштейбиз. Кызым мугалим болсо буюрса көп нерсени өзгөртөм деп кыялданат. Бош убактысында Тереза мектепке барып, ыктыярчы болуп иштейт. Бүгүн алар мектепте оюн коюп жатышат. Алар ата-энелерди балдарыңарды мектепке бергиле деп үндөп жатат. Биз өзүбүз билим алышыбыз керек. Андан сырткары башкаларды да үндөп турушубуз керек. Ошондо гана коомчулук өзгөрөт. Бул мектеп бизди башка айылдардан айырмалантып турат жана жакшыраак жашоого эшик ачат. Эми спорт жаңылыктары. Токио 2020-нын президенти Йосихиро Мори Олимпиада жана Паралимпиада оюндары эмки жылы эч нерсеге карабай өтөөрүн айтты. Коронавирус пандемиясы учурунда оюндар кынтыксыз өтүшү үчүн уюштуруучулар учурда кандай чараларды көрүү керектигин карап жатышат. Спортчулар өлкөгө келип машыгууларын өткөрө алышы үчүн Жапон өкмөтү чектөөлөрдү алып салаары белгилүү болду. Ливерпулдун жарым коргоочусу Тиаго Насименту да коронавирус аныкталып карантинде жатат. Клубтан билдиришкендей, жакында эле Бавария командасынан келген футболчуда симптомдор болгону менен саламаттыгы жакшы. Дүйшөмбү күнү Премьер-лигада тестирлөөнүн соңку айланпасы өткөндөн кийин 10 адамда коронавирус аныкталган. Бул сезон башталгандан бери эң жогорку көрсөткүч болуп саналат. Тоттенхэм пенальтилер сериясында Челси командасын утуп, Англия футбол лигасынын чейрек финалына чыга алды. Беттеш 1-1 эсебинде тең чыгуу менен аяктаган Челсинин футболчусу Тимо Вернер биринчи голду киргизгенден кийин Эрик Ламела оюндун 83-мүнөтүндө эсепти теңип кете алган. Бирок Мейсон Маунт чечүүчү голду киргизе албай Тоттенхэм 5-4 эсебинде жеңишке жетти. Берүүбүздү жакшы жаңылыктар менен аяктайбыз. Тайвандагы Тайпей зоопаркын көрүңүздөр. Жакында эле зоопаркта көптөгөн жаныбарлар туулду. Панда, панголин, коала жана маймылдар өз катарын толуктады. Пандемиянын айынан көрүүчүлөр көп келе албаганы менен зоопарктын кызматкерлери үчүн иш көп болгон. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Анал Парган Аяз Ашматов, кайрадан эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта болуңуздар.